Мен азыр bir примерді айтайын. Кечеле маған далашты етішті Қырғызстандағы фарм мафия. Қырғызстанда дарылардың фармацевтический мафия бар екен да. Биздегі дарылар бүгін күнде ең азы 3 есе, ең көбі 10 есе қымбат сатылып жатыр. Мұның бардығын атайлаған, даярдалған адамдар, біздің мемлекеттік қызметкерлермен чоғу, біздің врачтарымызмен чоғу, чоң мафия түзілген. Мына ошол мафияны аз бетini açtık. Бетini açtık. Ертең бірінші күні біз маалыматты беребиз коомчулукка. Мындан ары, мына андан сырткары нефтепродуктларды бизге Кыргызстанга киргизе турган мафиянын азыр көйрөгүн кармадык. Мына булар дагы. Бүгүнкү күндө нефтепродуктлар бизде мына 56-58 сом, бүгүнкү күндө сатылыш керек экен рыночный, где-то 50-ге жетпеген болуп. Бирок бул мафия ошол мамлекетте тоноогонго кетип атат. Аны ешкім қараған емес. Жетекшілер де қарабайды, мемлекет те қарабайды, ешкім қараған емес. Бірақ ошоны әрбірін қарағанға біз азыр бағыт алдық. Мына сіздердің әрбіріңіздердің қызматкер, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкери чоң бийликке, мүмкүнчүлүккө ээсиздер. Ошону колдонуш керек. Ошону адамдын укугун коргош үчүн, мамлекеттин байлыгын, мамлекеттин коопсуздугун коргош үчүн колдонуш керек. Удостоверение чөнтөккө салып коюп эле, анан кийин өзүңдүн жеке ишиңди бүтүрүп, же тууганыңдын ишин бүтүрүп коюп эле, мен кызматкермин деп жүрбөстөн. Ар бириңердин жумушуңарды бирден карап туруп, мен отчетуңарды карайм. Кайсыл кызматкер бир жылдын ичинде кайсыл жумуштарды аткарды, кайсыл иштердин бетин ачты, кайсыл иштерге жардам берди, кайсыл иштер боюнча багыт алды. Ошондо да өзүңөр аракет кылгыла. Өзүңөр аракет кылып ушул жумуштарды аткаргыла. Силерге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Аеосуз күрөштү жүргүзүшүбүз керек коррупция менен. Ош облусунда көрсөткүчтөр начар. Ачык айтып коёюн. Ош облусунда коррупция менен күрөшүү көрсөткүчтөрү начар. Мен бир дагы азыр мына эркечтамдан бирөөнү бир коррупционерди кармаганыңарды, же нарушениеден кармаганыңарды азыр күнгө чейин отчетуңарды алып элек. Эң негизги коррупциялык элементтер түзгөн ушул биздин өткөрүү бекеттерибиз. Ош, мына эркечтам, тигеле Нарын, Торагар. Могул жерде мына достук боюнча тигелемедеги Өзбекстан менен өткөн достук боюнча укмуш көп, нареканий көп. Кайрылып атышат. Мен бир нече жолу айтканмын. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай результат жок. Ошол достукта таможниктер, биздин чегарачылар жана башкалар кошулуп алып туруп, кирген чыккан адамдарды кыйнап, ошолордон толук бойдон ошол баягы коррупциялык элементтер түзүлгөн. Ошолорду разрубать этип, түп таарынан жок кылып, эч ким силерди токто деп айта албайт. Мурдагыдай эмес. Мурда айтат эле, бул таможняга тийбе, буга тий, бул биздики, бул сиздики деп. Андай жок. Эгерде ким мыйзамды бузса, ар бирине биз мыйзам чегинде алар жоопкерчилик караганга милдеттүүбүз. Президент дагы ушуну айтып отурат. Эч качан муну кама, буга тийбе, бул биздики, бул сеники деген жок. Коррупциялык элементтер чыктыбы, ким болсо да камалат. Действующий болобу, ушуга чейин иштеп кеткен болобу, мамлекетке зыян келтиргендердин баарын камаганга, жаналардын жоопкерчилик таптырганга биз милдеттүүбүз. Мына ошону иштешибиз керек. Ош облусу боюнча мен дагы бир жолу айтып коеюн, ушул багыттарда жакшы жыйынтыктар, результаттар жок болуп атат. Ош облусу деген чоң облус. Мына карагыла азыр, мына Ошко барсак, Оштон Ош шаарына барсаңар кандай деген эми өз пешине тери менен таап, иштеп, жакшы жашап, чоң-чоң үйлөрдү салып, тим эле жыргап жашаса мейли. Бирок көптөгөн адамдар ошол азыр жыргап жашап аткандардын 90% текшерип келе турган болсоң, алар өз эмгеги менен тапкан адамдар эмес. Мына силер кайерде жашап атасыңар азыр? 2 комнаталуу, 3 комнаталуу үйлөрдү, мамлекет берген үйлөрдү эптеп жашап атасыңар. Же болсо квартираларга чуркап жүрөсүңөр. Ошол эле мезгилде бир коррупционер жашап атат, үйүнө кирсең, үйүнүн ичи музей. Бизде андай чоң разница болбош керек. Ушул нерселерди бардыгын мен дагы бир жолу мына силердин алдыңарда тапшырманы коюп кетемин. Ош облусу боюнча иштерди биз күчөтүшүбүз керек. Эгерде ушундай болуп, жылдын аягына чейин дагы результат болбой турган болсо, жылдын аягына чейин дагы ушундай эле теп менен барып, сен мага тийбесең, мен сага тийбейм менен жүрө бере турган болсоңор, анда мен чара колдонууга мажбур болом. Ушуну жакшылап караңыздар. Ушуну жакшылап өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды колдонуңуздар. Бизге билесиздер, жаңы былтыр октябрь айына келгенде
Biz şu Allah Taala'nın buyruğu menен eli jurtubуздун жардамы менен бийликке келип калганда айтышкан болчу. Булар зарплатаны төлөп бере албайт, соцфондду төлөп бере албайт, башка кыла албайт, тим эле мамлекет ылдыйга кетет деп. Андай болгон жок. 6 айдын жыйынтыгы менен быйыл бардык бюджетти көрсөтмөлөр аткарылды. Ансыз, андан сырткары 564 миллион сом профицит менен чыктык. То есть акчабыз ашып калды. Былтыры быйылкы жылдын бюджети 162 миллиард боло турган болсо, биз быйыл бюджетти 220 миллиард менен жабабыз, Кудай буйрса. Эмдиги жылкы бюджетибиз 250 миллиардтан жогору болот. То есть биз резко көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мына зарплаталар көтөрүлүп атат, социалдык төлөмдөр көтөрүлүп атат, военный служащийлердики 50% көтөрүлдү, жанагы ички аскерлердики 40% көтөрүлдү. 2000ден алып аткан жанагы социалдык төлөмдөр 4000ге көтөрүлдү. 4000ден алып аткандар 1-октябрдан баштап 6га көтөрүлдү. 1-январдан баштап 8ге көтөрүлөт. То есть бардык күчтүү ошол өзүн өзү бага албаган, өзүн өзү кыйналган адамдарга биз жумшайбыз. Ал эми өзүн өзү бага ала тургандар, предпринимательдер өзүн өзү багышат. Андан сырткары эмне үчүн булардын бардыгы каяктан келди деп айтышыңыздар мүмкүн. Мен буга пояснение берип коеюн. Урматтуу ветерандар, биздин Кумтөрдө 21 жылда Кумтөрдөн биз 84 миллион доллар пайда табапбыз. 21 жылда. Ал эми июнь 2 айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат. Мына Кыргызстандын акчасын талап, тоноп эле жеп атышкан. Биз алардын коррупциондук схемаларын толук алып чыктык. Ошону ККМ алып чыкты. Толук алып чыктык. Биздин мурдагы жетекчилердин бардыгын алды, коррупциондук системага катыштыгы бардыгын аныктадык. Бардык премьер-министрлер, спикерлер, депутаттар, министрлер жана башкалардын бардыгы кошулуп алып туруп, президенттер кошулуп алып туруп мамлекет талаптанып жегенге шарт түзүшкөн. Ушунун баарын алып чыктык. Бүгүнкү күндө эгерде айына 1,5 тонна, 2 тоннадан алтын өндүрүлүп атса, Кумтөрдөн ошону ар айда самолетко салып алып чыгып кетип турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтын чыккан жок. 1 грамм алтынды бирөөгө талатып аткан жокпуз. Килограмм эмес. Ушунун эсебинен Кыргызстаныбыз, мамлекетибиз азыр акчасы пайда болду. Байып калды, Кудай буйрса. Эмдиги жылдан баштап мындан дагы көбүрөөк иштерди аткарабыз. Андан башка биздин Кыргызстандагы Кумтөрдөн башка дагы Тоок кен тармагындагы өтө көп чоң коррупциялык элементтер бар. Мына ушулардын бардыгын иштей турган силерсиңер. Силер ушуну алып чыгышыңар керек. Ар бириңер.